Дээрлик 10 жылда иштебей турган кантты кайра иштетүүчү Кошой заводу жаңылануудан кийин өз ишин баштады. Буга чейин аппараттардын эскилигинен иштебей турган. Жаңылануунун алкагында 100% заман талабындагы жабдуулар менен камсыздалды. Кошой заводун оңдоо менен 600дөн ашуун жаран иш орду менен камсыздалат. Сезон учурунда жумушчулардын саны 800гө чейин жетет. Жаңылоо менен жабдуулардын бардыгы чет өлкөдөн алынып келинген. Мурдагыдай көрүнгөн жерде акмалап, бузулса издеп ора болуу түйшүк азайды. Бардык иш-аракеттер электрондук бириктирилген система аркылуу көзөмөлдөнөт. Период был очень короткий, полгода всего. Завод чындыгында кыска мөөнөттө бүттү. Калыбына келтирүүгө 1 жыл берилген. Иш боюнча айтсам, бардык жабдуулар алмаштырылды. Кээ бир тетиктердин автоматтык система менен иштей турганын орноттук. Айрымдары жаңыланды. 100 чакырымдык темир түтүктөр жаңыртылды. Заводтук калыбына келтирүүгө 100дөн ашык компаниялар катышты. Алардын ичинде чет элдик компаниялар дагы бар. Работало у нас более 100 фирм. Өндүрүштү ишке киргизүүгө Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду Насия катары $10.000 берген. Ага ички аппаратуралары толук жаңыртылды. Эми завод суткасына 5000 тонна кант кызылчасын кабыл алып, анын 3000 тоннасын кайра иштете алат. Ошондо күнүнө 250 тоннага чукул кум шекер өндүрүлөт. Кошой кант заводуна былтыр $10 миллион берилген болчу. Бул заводубуз 10 жылдан ашык иштебей турган болчу. Мына буюрса 1 жылдын ичинде толук кайра жабдыкларды жаңыртып, модернизация кайра ишине кирип атат. Ишкананын ишке кириши менен кум шекерге болгон ички керектөөнү жабат. Ошондой эле сыртка чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Бул албетте өлкөнүн экономикасынын жогорулашын шарттайт. Ал эми мурунку советтик өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстан, Тажикстан, Россиянын кээ бир шаарлары продукцияны сатып алуу боюнча сунушун билдиришкен. Кошой заводунун ачылышы бул аябай чоң экономикага салым да. Бул мындай комплексүү түрдө иштеген ишкана болот да. Биздин дыйкандар свекланы өндүрүшөт. Алардан завод сатып алат. Сатып алгандан кийин шекер жасайт. Ошол шекер менен биздин внутренний рынокту камсыз кылат да. Быйыл өлкө боюнча 18.000 гектар жерге кант кызылчасы эгилген. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл түшүмдүүлүк жакшы. Өткөн жылы 700.000 тоннанын тегерегинде кызылча жыйналса, быйылкы көрсөткүч 900.000 тоннага жетет деп божомолдонууда. Мындан улам Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги өсүмдүктү кар алдына калтырбай дыйкандардан сатып алабыз деп ишендирүүдө. Бүгүнкү күнгө 35.000 тонна кант кызылчасы казылып уже алынган. Былтыркыдай көрүнүш биз ойлойбуз болбойт деп, себеби дегенде заводдордун быйыл даярдыгы жакшы. Ошол эле кезде 9 кант кызылчасын кабыл ала турган пункттар бар, алар дагы даяр. Анан негизги маселе бул жерде ошол кабыл алууда бүгүнкү күнгө 35.000 тонна кант кызылчасы казылып уже алынган. Былтыркыдай көрүнүш биз ойлойбуз болбойт деп, себеби дегенде заводдордун быйыл даярдыгы жакшы. Ошол эле кезде 9 кант кызылчасын кабыл ала турган пункттар бар, алар дагы даяр. Анан негизги маселе бул жерде ошол кабыл алууда бум деген өзүнүн атайын машиналары бар, механизмдер бар. Ошолорго да быйыл мындай тетиктерди жаңы сатып алып, былтыркыга караганда жакшы даярдык болду. Кошой заводунан сырткары кант кызылчасын дыйкандардан Кайыңды кант ишканасы да сатып алууда. Кайыңды кант Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алган $1 миллион жабдууларын жаңыртты. Мындан улам кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү жогорулап, суткасына 4,5 миң тонна кызылчаны иштете алат. Мурда болсо болгону 3000 тоннаны гана иштетип келген. Дүйшөн Шаршембеков жана Дил Абубакир уулу, ЛТР Чүй облусу.